Бул жол Өзгөн районунун Жазы айыл аймагындагы 6 айылды байланыштырып турган негизги каттамдардын бири. Буга чейин жолдун абалы айыл тургундары үчүн бир топ түшүп жаратып келген. Учурда ал маселе чечилип, узундугу 5 чакырым, туурасы 6 метр болгон жол толугу менен асфальтталып бүттү. Эми бул жол аркылуу шаарга каттоодо ыңгайлуу жана тез болуп, элдин убактысы дагы да үнөмдөлөт. Жаңыланган жол эгемендик күнүнө карата элеттиктерге белек болду. Жергиликтүү эл жолдун жаңыланышын көптөн күтүп келишкенин айтышты. Биздин бүгүнкү жолубуздун ачылышы өтө маанилүү болду. Биз районго шаарга каттаганда 1 саат, 1,5 саат убакта бара турган болсок, азыр жарым саатта барып калдык. Биздин айылыбызга жолу мурда мына жакта көрүнүп тургандай, мына жогору жака тоого кеткендей. Чаң, дөңгүл, ири буйр эле. Базарга түшөбүз, шаарга түшөбүз. Айрыкча мына оор сыркы болуп калганда больницаларга барабыз. Ошол маалда бизге өтө эң керектүү жол болду да ушул. Чакан болгону менен аталган жолдун кызматы чоң. Бул жол аймактагы Токтогул, Кайрат, 1-Май, Ничке Сай жана Заргер айылдарын райондун борбору менен байланыштырган жалгыз каттам. Жолдун курулушуна каражат республикалык казынадан бөлүнгөн. Бизде Заргер айылы Чакан 300 түтүнгө жакын тоолуу аймакта жайгашкан айылдардын бири. Бирок ошого карабастан мына президентибиздин тапшырмасынын негизинде 5тен кем эмес километр жол басуу максатында ушу айылга 5 километр жол басылып атат. Канча каражат? Ушул эми азырча биздин неме боюнча бул 1 километрге 10 миллионго жакын акча кетип атат ар бир жолго. Ошонун 1 километри 10 миллиондун тегерегинде болуп атат. Бул сыяктуу чейрек кылымдан бери кароосуз калган жол инфраструктурасын жаңылоо аракеттери райондун башка аймактарында да жүрүп жатат. Быйыл жыл аягына чейин 75 чакырым жолду оңдоо жана куруу пландалган. Жол транспорт министрлиги тарабынан пландалган. Андан тышкары биз өзүбүз жергиликтүү бийлик дагы жергиликтүү бюджеттин эсебинен областтык райондук фонддордон демөөрчүлөр менен 20 километрден ашык жерди пландап атабыз асфальт басууга. Азыркы учурда план негизинде эле иштер кетип атат. Бул ушул республикалык бюджеттен транспорт министрлиги тарабынан басылган жергиликтүү маанидеги жол. Эгемендүүлүк күнүнө карата Өзгөн районунда ошондой эле 6 мектеп, 1 бала бакча, 1 спорт зал жана башка социалдык объектилерди дагы пайдаланууга берүү пландалууда. Таңсулуу Сүйүн Али кызы, Нурдөлөт Сантаев, ЛТР Ош облусу.